Бул жакта Байтык Баатырдын 200 жылдыгына жана Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө арналган чоң салтанат иш-чара болуп атат. Бишкек мэриясынын атынан келдик. Мен өзүм Кыргыз боз үй коомдук уюмунун жетекчиси болом. Ушул жердеги 10 боз үйдү ошо өзүмдүн кол өнөрчү уз айымдарым менен, уз жигиттерим менен алып келип тигип берип атабыз. Кыргыз элин кош майрамыңыздар куттуу болсун. Биз Токмок шаарынан келдик. Боз үйдү кыскача баяндап бергенде бул жерде ала тоозду курчап турган 40 уруубуздун белгилүү урууларын көргөзүп турган элестер берилген. Санжырага жакындатып, уламыш баардык уламыштардан алынган. Бул жерде энелердин символдору булар менен берилди. Сулуулук менен аруулук бул ай чүрөк менен бердим. Арулук менен тазалык ай чүрөктүн символу болсун. Бул жерде Умай эненин айың менен күнүңдүн бир өзүнө жаркылдап келаткан, булут минип калкылдап келаткандагы элеси берилген. Эң биринчи жаткан идеологиясы бул жерде бата менен башталып, бата менен бүтөт да. Азыркы келаткан жаш муундарга жакшынакай жол көргөзүп коюу милдетибизди аткарып турган учурубуз десек да болот. Баардыгы санжырадан алынып, уламыштардан уланып, элдик оозекелерден жыйналган чыгарма болду. Бирок көркөм образдарын мен өзүмчө бергенге аракет кылып көрдүм да. Бул макеттин үлгүсү. Эрте менен келгенбиз. Ошо мойдон жүрөбүз мына. Көрүп кичине эс алып дегендей. Майрамдап келдик, эгемендүүлүк күнүбүз менен деп. Аябай сонун болду. Аябай кызыктуу ат чабышка тушар болдук. Аябай сонун болду. Элдин көптүгү ушу эгемендүүлүк эгемен алганыбызга 31 жыл болуптур.